1 апрелден тарта мугалим, дарыгер, маданият ишмерлери жана социалдык кызматкерлердин маянасы көтөрүлөт. Бул туурасында финансы министри Алмаз Бакетаев билдирди. Анын айтымында эмгек акы 50дөн 100%га чейин көтөрүлөт. Бул катмарга жалпы 309 000 адам кирет. Айлык акыны жогорулатуу үчүн бюджеттен 26 миллиард сом каралууда. Мисалы, билим берүү тармагында орто эсеп менен 80%га чейин көтөрүлөт. Ошондо жаңы модель менен эсептеп чыкканда, университетти жаңыдан бүтүп келген стажы жок мугалимдин колуна 20-21 миң сом алып калат. Бүгүнкү күндө ушул категориядагылардын маянасы 4-7 миң сом эле болууда деп айтылат маалыматта. Министрлер кабинети 126 миллиард сомдон ашуун каражатка антикризистик иш-чаралардын планын бекитти. Планга киргизилген чаралар 7 багытка топтолгон. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана артыкчылыктуу товарларга бааны турукташтыруу боюнча чаралар, социалдык колдоо жана иш менен камсыз кылуу чаралары, финансылык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар, ишкер субъекттерин колдоо чаралары, инвестицияларды тартуу боюнча чаралар, товар жүгүртүүнү жогорулатуу боюнча чаралар, мамлекеттик бюджеттен туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар. Бул планды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон финансылык каражаттардын көлөмү болжол менен 126 миллиард сомду түзөт. Планда дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыяларды берүү, жазгы тала жумуштарын жүргүзүүдө, дыйкандарды үрөөн, жер семирткеч, күйүүчү, майлоочу май менен камсыздоого көмөк көрсөтүү, ирригациялык курулуштарды оңдоого жана калыбына келтирүүгө каражат бөлүү каралган. Ааламда ушул доорунда эл аралык коомчулуктан тышкары эч бир мамлекет өз алдынча саясат жүргүзүп, өз алдынча өнүгө албайт. Баарыбыз бири-бирибиз менен тыгыз байланышып калдык. Өнүгүү процесстери өтө тездик менен жүрүүдө. 4.0 индустрия баарыбызга келди. Ошол эле мезгилде коронавирус сыяктуу күтүүсүз кырсык экономиканы жабыркатканын токтоткон жок. Биз эмес, өнүккөн мамлекеттердин экономикасы дагы пандемияга чейинки деңгээлге али жете элек. Муну менен бирге Украинанын айланасында болуп жаткан окуялардын кесепети дүйнөдөгү геосаясий кырдаал бардык мамлекеттердин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жатат. Жок дебейли, кризис кайрадан дүйнөнү басты. Президент айткандай, биз кичинекей эле өлкөбүз. Биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек. Кыргыздар бир уйдун бир мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт дейт. Бир тууган славян элдерине биз тынчтык гана каалайбыз. Бул таасирлердин жана чакырыктардын айынан азыр дүйнөлүк экономикалык система кайра түзүлүп жатканын көрүп жатабыз. Биз да муну эстен чыгарган жокпуз. Ааламдашуу, протекционизм менен алмашып, дүйнөлүк энергетика жана азык-түлүк рыноктогу баалар өсүп жатат. Мунун баары Европалык аймактагы татаал геосаясий кырдаалдын фонунда болуп жатат. Февраль айынын аягында дүйнөдө геосаясий чыңалуунун көптөгөн күтүүсүз күчөшүшү биздин биринчи кезектеги максаттарыбызды жана милдеттерибизди кайра карап чыгууга зарылчылыгына алып келди. Исфана шаарынын аталышы Разаков шаары деп өзгөртүлдү. Өлкө башчы Садыр Жапаров шаар намынын өзгөртүлгөнүнө байланыштуу иш-чарага катышты. Белгилей кетсек, шаардын аталышын Разаков деп атоонун негизги максаты көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун исымын түбөлүк калтыруу болуп саналат. Ошондой эле тарыхый салттардын жана баалуулуктардын негизинде жарандарды руханий адептик тарбиялоо максатталган. 16 март күнү Жогорку Кеңештин депутаттары шаардын атын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун жактырышкан. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек районунун тургундары, жалпы Баткендик агайын туугандар. Жаңылануунун, жакшы тилектердин майрамы болгон Норуздун алдында дагы бир саамалыктан жолугушуп отурабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, өткөн жылдын 25 декабрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызыкчылыктарын коргоо
жарандарды руханий адеп ахлактык тарбиялоону жакшыртуу Кыргыз Республикасынын чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери Исхак Разаковдун ысымын Түп өлкө калтыруу максатында жарлыгым чыккан. Анын негизинде Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, жогорку кеңеш бул демилгени 3 окуудан жактырып кабыл алып беришти. Мен бул мыйзамга сыймыктануу менен кол койдум. Урматтуу бүгүнкү самалыктын катышуучулары, баарыңыздарды, жалпы кыргызстандыктарды Исфана шаарына улуттун жана жалпы республиканын алкагында гана саясат жүргүзө билген 20-чы кылымдагы чыгаан лидерлеринин бири улуу инсандын ысымынын ыйгарылышын чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргызстанда лифт жабдууларын өндүргөн алгачкы атамекендик ишкана ачылды. Компаниянын негиздөөчүсү Рахат Жунушбаева өндүрүш Борбор Азия менен Евразия экономикалык биримдигинин рынокторуна чыгаруу пландалып жаткандыгын билдирди. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу 500 дана техниканы түзөт. Бишкек шаарындагы лифттердин мамлекеттик жеке өндүрүштүк форматында жогорку технологиялык лифттерге алмаштырууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ачылуу Азия менен министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров катышты. Ал өлкөдө жаңы өнөр жай ишканалары, анын катарында лифт өндүрүүчү ишканалар пайда болуп жатканы кубандыраарын билдирди. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тарта алгачкы жолу мамлекеттик казынанын эсебинен темир жол курула баштады. Президент Садыр Жапаров 1-2 жылда Кочкорго жетип, андан ары Кара Кечеге кирип барабыз деп билдирди. Анын айтымында эскирген жолдор оңдолуп, кошумча жаңы жолдор курулууда. Келечекте Кара Кечеден ары Макмалга жана Жалал Абадка жеткирип, бириктиребиз, деди өлкө башчы.